Да, когда вы делаете. Лапароскопический вмешательство — это малая травматичность, случай послеоперационный, косметический ближайший результат. Токтогазиев Бакыт Токтогазиевич, Кыргыз Республикасынын эндоскопиялык ассоциациянын президенти болом. Ушул жылдан баштап тарта онкологиялык борбордо негизи эле бул күнгө чейин лапароскопиялык операциялар жасалып баштады. Анан ошол максатта ушул эндоскопиялык ассоциациянын демилгеси менен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана улуттук онкологиялык борбор менен чогуу биргеликте ушул чоң Тяньшань форумду өткөрүп атабыз. Бул Тяньшань форумда 16 ар кайсы мамлекеттерден келген чоң деген профессорлор келишти. Өзлөрүнүн тажрыйбасын, өзлөрүнүн баштан өткөн опытын бөлүшөлү деп, анан ошо Кыргызстанга бир чоң салымын кошолу деп. Бул эми конгресстин бул жыл сайын өтө турчу конгресс кылганы калдык. Ошол бардыгы менен сүйлөшүп, анан жыл сайын ошо мамлекеттер, башка да чет өлкөдөн келген мамлекеттердин баары сүйлөшүп, анан ушул Кыргызстандын медицинанын өнүгүшүнө чоң салым кошконго аракет кылып атабыз да. Мунун эми максатыбыздын ошол эң биринчиликте ошо Кыргызстанга хирургдар өнүксүн жана онкология негизи өнүксүн деген ошол маанидебиз. Анан мындан эмнени каалап жатабыз? Биз ошо Кыргызстандын бүт областтарында ушундай чоң хирургияларда ошо инвазивдүү жол менен чечилсин деген ой максат. Мен Исеналиева Шабил Багашкана. Бүгүнкү күн Центральный азиатский форум Тяньшань деген форум экен. Малоинвазивная хирургия, онкология, желудочно-кишечный тракт деген. Бизде Токтогазиев деген бала бар экен. Молодец, ал Москвадан бүтүп келиптир. Ушунчалык жанагы лапароскопическое удаление опухоли, даже желудочно-кишечный тракт. Бүгүн бизге ушу Москвадан келген профессор Владимир деген унутуп калдым атын. Ошо киши келип, даже тиги онлайн боюнча операционный эмеде вопростарды задавать этип аябай жакшы болду. Эми как бывший хирург мен үчүн аябай кызыктуу болду. Себеби деген кичинекей элемеден микроскоп менен эле жанагы удаление, опухоль удаление мынакей балам ошо Токтогазиев уюштуруптур. Бул бала Москвадан окуп келиптир. Мен айтып кетер элем кыргыз элине, өзүңөрдүн ден соолугуңа карагыла. Биринчи эме Орто Азияда, биринчи Средний Азияда биринчи болуп конференция өткөрүп атат. Менин окуучуларым ошо өткөрүп атат. Бакыт Токтогазиев кафедрамда болду. Эми бул онкология боюнча өткөрүп атышат да. Жыл сайын мындан ары бул ушундай форум өткөрүп турат. Бул боюнча ар кайсы областтын медициналар бул желудочно-кишечный тракт деп ашказан ичегилери боюнча конференция өтүп. Мында малоинвазивный хирургия деген биринчи жолу ошону айтып көрсөтүп атышат. Биз бирке калдык Кыргызстан. Бирок ошого карабай мына ошол өтүп атат. Жакшы эмелерди көрүп атабыз. Мастер-класстар жакшы өтүп атат. Аябай эле өнүгүп кетиптир. Биз да ошого жетишибиз керек. Анын үчүн өнүктүрүшүбүз керек экен, балдарды даярдашыбыз керек экен. Мен оюмча бизде болот, будущем болуп турган нерсе экен. Бул эми баягы эмелердин жоктугунан, аппаратуранын жоктугунан, тигинен жанагы гармоника деген эме жок, биз ошого жок жасай албай балдар эме кыйналып турат. Бара болот болуш керек. Ошон менен биз дагы өнүгүп кетебиз. Бул керек нерсе дегенде адамга өтө баягыдай чоң кези кыйналуу, оорулар кыйналчу. Жөн ар кайсы 3-4-5 жерден тешиктирүү эле мына ашказанды алып таштап отуруп берет. Кан аз кетип атат, мисалы, токтоп атат, жана аппарат менен токтотуп кандын баардыгын büyüsүп токтотуп жатат. Эми мындайча айтканда келечекте ушул хирургия өнүгөт. Негизи айтканда малоинвазивный хирургия, лапароскопия, торакоскопия да бөлөк көптөр эмелер бар да. Ошонун баары Кыргызстанда өнүксө деп ойлойм да. Ушул кириш керек.